2019 жылы социалдык фонддун башкы аппараты товарларды жана кызматтарды сатып алам деп 30 миллион сом коротууну пландаштырат. Булардын ичинен эң кымбаты 1291 компьютерге орнотулчу 14 миллион сомдук программа болгон. Мындай кымбат сатып алуулар соцфонд үчүн кадыресе эле көрүнүш. Биз анын асман чапчыган чыгашалары канчалык деңгээлде негиздүү экенин териштиргенге аракет кылып көрдүк. Акыркы тендерге тиешеси барлардын баары менен байланыштык. Алардын ар бири жоопкерчиликти башкасына оодараттады. 2019 жылдын март айында соцфонд аты жөнү анчейин белгисиз болгон VIPNet Policy аттуу программа сатып алууга тендер жарыялаган. Биз бул программа тууралуу кененирээк маалымат билүү үчүн бир нече тажрыйбалуу IT адистерине кайрылдык. Бирок алар анонимдүү комментарий бергенден да негедир кооптонгондой. Бир гана нерсе бизге даана белгилүү болду. Кымбат баалуу программа соцфонддун кызматкерлеринин арасында коопсуз маалымат алмашууну камсыз кылат. Бул үчүн жыл сайын ондогон миллион сом жумшалат. 5 жыл ичинде сиздердин, биздин төлөмдөрүбүздүн эсебинен социалдык фонд маалымат коопсуздугун камсыз кылуу үчүн дээрлик 80 миллион сом сарптаган. Биз акыркы тендерде эки себептен улам текшерүүнү туура көрдүк. Биринчиден, программаны иштеп чыккан россиялык компаниянын сайтындагы бааны карап, Кыргызстанга келүүсүн эске алып, 2 эсеге көбөйтсөк дагы соцфонд сатып алган баага жетпейт экен. Экинчиден, биз соцфонд сатып алган товарга куюп койгондой окшош дагы бир россиялык компаниянын сатып алган товарын таптык. Анын аталышы дагы, андагы лицензиялардын саны да көп эле биздикиндей. Бирок бул үчүн россиялык компаниянын капчыгынан бир нече эсе аз каражат төлөнгөн. Биз бул суроолорду соцфонддун өзүнө узатканыбызда тендерде мүчүлүштүк жок деп жооп беришти. Россиялыктарга дүңүнөн сатылган үчүн жеңилдиктер каралганын айтышты. Андан соң биз тендер документтерине кол койгон соцфонддун 3 кызматкерин таап, алар менен баарлаштык. Алардын ар бири биздин суроолорубуздан качып буйтагандай. Акылбек Байдылдаев аппараттын мурдагы жетекчиси. Ал биздин бардык сурообузга азыр соцфонддо иштебей калгам деп жооп бере берди. Байдылдаев 2020 жылы соцфонддун райондук бөлүм башчыларынан системдүү түрдө акча талап кылган деп айыпталган. Учурда тергөө иши жүрүп жатат. Анын колу тендерде турса да бизге бул тууралуу комментарий берген жок. Кийинки кызматкер Улукбек Самыйбеков. Тендер жарыяланган мезгилде ал маалыматтык тутумдар бөлүмүн жетектеп турган. Программанын баасын андан сураганыбызда бул коммерциялык сыр деп жооп берди. Мындан тышкары соцфондду УКМК текшерип турганын айтты. Тендерде маалымат көрсөтүлбөй калганын кошумчалап, бардык жоопкерчилик менин мойнумда деген. Самыйбеков тендердин алкагында канча лицензия орнотулганын так билбесе да. Мы не знаем, сколько стоит, сколько обусловится клиентская версия, мы, к сожалению, продукта не владеем, да? Бардык компьютерлерге маалымат коопсуздугу сакталган деп ишенимдүү жооп берди. Мы попросили, мы даже писали письма в ГКМБ, чтобы они нас проверили, да, на все про все. Они все документы наши изъяли, вроде бы проверяют нас. То есть мы в этом плане сейчас работу тоже проводим. Кенжебек Кыязов аттуу дагы бир кызматкердин тендерге тиешеси бар. Ал документтин баарын ага чейинки чиновниктер даярдаганын айтып, өзү болсо жөн гана кол койгонун кошумчалаган. Кыязовдун айтымында тендердин суммасын Байдылдаев аныктаган. Чиновниктерден суроолорубузга жооп ала албай тендерди жеңип чыккан Достек Групп компаниясына кайрылдык. Бул компания ишкерлерге жана уюмдарга электрондук санарип кол тамганы сатып алууну камсыз кылгандыгы менен белгилүү. Биздин сурообузга Достек Групп компаниясы буйрутма бергендер кайсы бааны сунуштаса, биз ошол баага иштедик деп гана кыска нуска жооп берди. Алардын айтымында калган маалымат коммерциялык сыр. Акырында программаны иштеп чыккан россиялык Infotex компаниясына кайрылдык. Алар бизди жергиликтүү дистрибьюторлорго кайрылгыла деп тим болушту. Биз жакында эле УКМКнын текшерүүлөрүнүн жыйынтыгын билүү максатында Улукбек Самыйбековго кайрадан чалдык. Ал болсо УКМК VIPNet Policy программасын текшербейт деп буга чейинки айткандарынан баш тартып, оозубузду ачырды. Көрсө УКМКнын териштирүү иштери соцфонддун ички коопсуздугуна эмес, тышкы коопсуздугуна тиешелүү экен. То есть получается, они VIPNet не проверяют? Мы настаивали, говорили, проверьте нас, тоже, посмотрим, если время будет там, но они нам не обещали. Биз тендердин жыйынтыгын тастыктоочу документтерди сураганыбызда, бул финансылык документ, аны сот аркылуу гана ала аласыңар деп жооп берди.
Бирок Россия менен Казакстанда мындай күбөлүк ачык жарыяланат. Бул эмнеден кабар берет? Учурда Кыргызстандагы мамлекеттик сатып алуулар чиновниктердин каалаган нерсесин каалаган баада, каалаган жерден сатып алуусуна жол ачат. Ал эми мыйзам болсо журналисттердин жана коомчулуктун текшерүүлөрүнөн чиновниктерди сактайт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мамлекеттик сатып алууларды толук түрдө көзөмөлдөп текшерүүчү жолдор жок койсе. Сиздер менен мен Асия Соронбаева болдум. Фактчек KG катталыңыз жана алданбаңыз.